Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир сонун булочканын рецепти менен бөлүшөм. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач камырына ачыткыны текшерип алабыз. Ал үчүн 1 чай кашык ачыткыга 2 чай кашык кумшекер кошобуз. Жана бизге 1 литр сүт керек. Ошол сүттөн 3-4 кашыктай жылуу сүттү куябыз. Жана 3-4 чай кашык un кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, 5-10 мүнөткө чейин тыныктырып койсок, ачыткыбыз жакшылап көөп чыгышы керек. Эми камырды жууруй турган идишибизге 2 жумуртканы чагып алабыз. Жумуртканы бир аз аралаштырып, бул жака 180 граммдай кумшекер коштум. Негизи рецепт боюнча кумшекер жок, кошпой деле койсок аябагандай даамдуу болот. Эгер татуураак болсун десеңиз, анда бир аз кошуп коебуз. Жылуу сүт куябыз, 1 литрдей. Туз 1 чай кашык, аябай 1 чай кашыкты толтура салдым. Ошондой эле 1 чай кашык ванилин кошуп, өсүмдүк майынан 1 чыны куябыз. Бул жол менен 180 мл болот. Жана көөп калган ачыткыбызды кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми алдын ала ээлеп алган ундан 1 кг 800 грамм кошобуз. Унду 2 бөлүп салсаңыз болот. Жана жумшак кылып камырды жууруп алабыз. Бирок камыр өтө жумшак болуп, колго жабышчаак болбошу керек. Анткени булочкалар өзүнүн формасын жоготуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан колго жабышпайт, ошондой эле катуу дагы эмес, аябай жагымдуу, ийкемдүү камыр болушу керек. Жуурулган камырды эми сөзсүз түрдө жылуулап жаап, 1-2 саат көтөрүлгөнчө тыныктырып коебуз. Көтөрүлгөн камырды эми баардыгын бирдей кылып 9 бөлүккө бөлүп алабыз. Таразага тартып алсак болот. Ар бири 360-370 граммдан болушу мүмкүн. Андан кийин камырларды тоголоктоп, бетин кайрадан жаап, 15-20 мүнөттөй тыныктырып, бир аз көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Андан кийин жая берсек болот. Ошондой эле бизге 180 грамм ак май же маргарин керек. Мен кадимки эле пампушка майынан колдондум. Пампушканы 9 бирдей бөлүккө бөлөбүз. Бир аз жумшагыраак болуш үчүн алдын ала муздатгычтан чыгарып коебуз. Жана камырыбызды тоголок кылып, өтө жука эмес, өтө калың эмес кылып жайып алабыз дагы. Майды тегиз майлап, камырыбызды самсыга орогондой эле ороп, чогултуп, бетин жаап, дагы бир 15 мүнөттөй тыныктырып, андан кийин дагы бир жолу жайып алабыз. Эми бул каттамадай болгон камырды дагы тоголок тегиз кылып жайып алабыз. Өтө жука эмес, өтө калың эмес. Бул жол менен 1,5-2 мм кылып тегиз жайып, 8 бирдей бөлүккө бөлөбүз. Жана круассанды орогондой эле ороп, булочканын формасын келтирип алабыз. Кааласаңыз ортосуна шоколад же быштак же башка толтурмалардан салып койсоңуз болот. Салбай деле койсок, аябагандай даамдуу, жумшак булочкалар болот. Булочкаларыбызды эми жумуртканын сарысы менен майлап алабыз. Жумуртканын сарысына мен 2 чай кашык сүт коштум. Жана сөзсүз түрдө эми камыр, бул булочкалар жакшылап көтөрүлгөнчө дагы бир аз убакыт коюп коюшубуз керек. Эгер көтөрүлбөй калса, анда булочкаларыбыз катуу болуп калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө жакшылап көтөрүлгөндөн кийин гана 200 градуста 12-15 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Андан кийин духовкадан чыгаар менен эле
булочка дагы ысык болуш керек, сироп дагы ысык болушу керек. Сиропко булочкаларды малып алабыз. Сироп үчүн мен 150 грамм кум шекерге 150 мл суу куюп кайнатып алдым. Сироп дагы ысык, булочка дагы ысык, баардыгын малып эле чыгарып алабыз. Ушу менен булочкаларыбыз даяр болот. Достор, мына ушундай сонун даамдуу булочкаларды сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Баардыгы болуп 72 даана булочка чыгат. Аябагандай кирешелүү дагы болот. Андыктан мен ойлойм сиздерге дагы жагат болушу керек деп. Ал эми видеом жакса, сөзсүз түрдө лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып, суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.